Жаш курактыгы өзгөчөлүктөр. Мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүүчү жеке жактардын негизги компетенциялары модулунун максаты бул жеке ишкер катары мектепке чейинки билим берүү кызматын көрсөтүүнү каалаган адамдарды даярдоо жана окутуу. Модулду аяктагандан кийин каалоочулар төмөнкү педагогикалык компетенцияларга ээ болушат. Балдардын жаш өзгөчөлүктөрү жөнүндө негизги түшүнүктөр, коопсуз өнүгүү чөйрөсүн уюштуруу боюнча негизги көндүмдөр, педагогикалык процессти пландаштыруунун жана уюштуруунун алгачкы көндүмдөрү, күн тартибин уюштуруу боюнча тарбиячынын иш аракеттеринин алгоритми, балдарды өнүктүрүүгө жана тарбиялоого ата-энелерди тартуу ыкмалары. 7 жашка чейинки балдардын өнүгүүсүнүн жаш өзгөчөлүктөрү булар: дене боюнун өнүгүүсү, ири моторика, майда моторика, кыймыл аракеттин координациясы. Когнитивдик өнүгүү бул көңүл буруу, эс тутум, ой жүгүртүү, кыялдануу, кабыл алуу, салыштыруу, жалпылоо, классификация. Сабаттуулук жана коммуникация булар тамга, тыбыш, муун, байланыш кеби, диалог-монолог, өз оюн жана каалоолорун билдирүү, балдарга арналган чыгармаларды билүүсү, графикалык моториканы өнүктүрүү. Акыркысы символдар. Социалдык эмоционалдык өнүгүү булар эмоционалдык абалды башкара билүү, өзүн жана курчап турган дүйнөнү билүү. Жүрүм-турум эрежелери, коомдук эрежелер, гигиена, коопсуз жүрүм-турум, көз карандысыздык, эмпатия, коомдук коммуникация. Чыгармачылык жана эстетикалык өнүгүү булар музыка, сүрөт тартуу, ийлеп чаптоо, аппликация, бийлөө, ырдоо, драмалаштыруу, жомокторду жазуу. Ар кандай курактагы топ менен иштөө. Балдардын жаш өзгөчөлүктөрү мугалимден кошумча билим жана күч аракетти талап кылган бала бакчанын педагогикалык иш аракеттеринин өзгөчөлүктөрүн аныктайт. Педагогикалык процессти ар кандай курактагы топто уюштуруу төмөнкүлөрдү талап кылат. Бардык курактык топтордун программасынын мазмунун билүүнү, тарбиялануучулардын курактык жана жеке өзгөчөлүктөрү менен программалык талаптарды салыштыра билүүнү, балдардын топторунун ортосунда рационалдуу бөлүштүрүү боюнча кесиптик жөндөмдүүлүктөрдү, ар бир баланын көз алдында болуусун жана бүтүндөй топту көрүүнү, балдардын жашына жана жеке мүмкүнчүлүктөрүнө жараша өнүгүүсүн камсыз кылууну. Бардык кыйынчылыктарга карабастан ар кандай курактагы топтун шартында иштөө төмөнкү артыкчылыктарга ээ. Балдардын социалдык чөйрөсүн кеңейтүү мүмкүнчүлүгү. Бир командада болгон ар кандай курактагы балдар биргелешкен иш аракеттердин варианттарын тандоодо башкалардын кызыкчылыктарын көбүрөөк эске алышат. Балдар жаңы социалдык позицияларды, социалдык жүрүм-турум көндүмдөрүн активдүү калыптандырышат. Кичинекей балдар менен өз ара аракеттенүү улуу мектепке чейинки курактагы балдардын жоопкерчилигин күчөтөт. Ал эми кичүү балдар улууларга тартылат. Өз ара үйрөнүүдө тезирээк жана активдүү өнүгөт. Балдар бакчаларында ар кандай курактагы балдардын жашоосун жана ар түрдүү иш аракеттерин уюштурууну сабаттуу куруу, өнүгүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, эмоционалдык бакубаттуулук принцибин ишке ашыруу, ар кандай курактагы топтордун режиминде тарбияланган балдардын ар тараптуу өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Ар кандай курактагы топ режиминде педагогдордун ишин уюштуруунун туруктуу оң натыйжаларынын кепилдиги бул ойлонулган, системалуу, туруктуу методикалык коштоо. Ар кандай курактагы топ менен иштөөдө төмөнкүлөргө көңүл буруу керек. Биринчи, күндүн режимине, экинчи, предметтик өнүктүрүүчү чөйрөгө, үчүнчү, сабактарды уюштурууга, төртүнчү, окуу тарбия иштерин уюштуруунун өзгөчөлүктөрүнө, бешинчи, ар кандай курактагы топ үчүн иш программаларга.